нагазга баса албайсыз. Несин көрүнү? Орбайлы? Я. Şu чыдам кайкенбай. Мирабит Расулов 31 жылдан бери травматолог дарыгери болуп эмгектенет. Эмгек жолунда ал күтүлбөгөн операцияларды жасап көптөгөн адамдардын өмүрүн сактап калган. Бүгүн дарыгер майрамда көп жылдык дарыгерлик эмгеги үчүн саламаттыкты сактоонун мыкты кызматкери болуп, кубанычы менен бөлүштү. Саламаттык сактоо мыкты кызматкер төш белгиси менен сыйланат. Окууну бүтүрүп 93-жылы ошондон тартып бул больницанын коросунан чыкпаптырмын да, мындай карасам. Андан мурун айтсак, мен ата-энем алар да врач. Мен кичинекейим да уже могул королорду, могул больницанын коридорлорду ошол кичинекейин тартып таанып эле жүрчүмүн, мындай алып карасак. Эми бүгүн мени сыйлык менен мага сыйлык берди, мыкты дарыгер деген. Ал мен аябай ыраазы болуп атам, аябай кубанычтамын. И ошончо мени ошончо баалаганда мен аябай ыраазымын да. Ысык көл бириккен ооруканасында 190 дарыгердин ордуна 101 дарыгер, 450 медайымдар жана кичи медициналык кызматкерлер иштешет. Быйылкы жылы майрамдын урматына ооруканадан 3 кызматкер саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери төш белгиси, 3 адис ардак грамота менен сыйланды. Мындан тышкары президенттин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн, оорукананын кесиптик бирлигинен саламаттыкты сактоо тармагына кошкон салымы жана көп жылдык үзүрүлүү эмгеги үчүн ыраазычылык баракчалары тапшырылып, ак халатчандардын эмгектери бааланды. Мынакей бул эки сертификат, ушу силер үчүн алынган сертификат правком жанагы Манасиада деген спартакиаданын ордуна мына 650 миңге ушу областка сертификат алган экен. Ошондон бизге деген 6 кишиге сертификат берди. Эң чоң биз организация экенбиз, бүт Борик область боюнча. Ошонун ичинен бизге 6 кишиге берди, бирок ошонун эми баарына жетсин 5 күндөн ошондо 12 кишиге салышы керек. Бул сиздерге алынган сертификат. Өзүңүздөр ден соолукта болуңуздар, аман болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик, бүт баарыңыздарга майрамды жакшы майрамдаңыздар, үйдө жакшылык болсун, дайыма аманчылык болсун. Медицина кызматкерлери кесибине чексиз берилгендик менен эң башкысы баалуулук болгон адам өмүрүнүн сакчылыгында турушат. Мен өзүмдүн кызматкерлеримди ошо кесиптик майрам менен куттуктайм. Ушундай азыркы күндөрдө өз эмгегин сүйгөн, кесипке берилген ушу баардык мен өзүмдүн мед кызматкерлеримди, жалпы эле Кыргызстандын медицина кызматкерлерин мен өзүмдүн атыман куттуктап кетмекчимин. Аларга биринчиден ден соолук каалайм, бакыт талай каалайм, ишинде жаңы ийгиликтерди, жаңы жаратууларды каалайм. Дагы бир жолу кесиптик майрамыңыздар менен медицина кызматкерлери. Майрамды белгилөө жөрөлгөсү июль айынын алгачкы жекшембисинде белгиленет. Аны белгилөө 1993 жылдын 8 июнунда өкмөттүн токтому менен бекитилген. Майрамдык куттуктоолордон соң ырчылар келип медицина кызматкерлерине чакан концерттик программа тартуулашты. Жазгүл Сатаева, Ильич Касыйнов, Ысык көл жаңылыктары.